Бүгүнкү күндө замандын өнүгүшү менен ден соолукту чыңдоонун да ар кандай түрү пайда болду. Алардын бири кедир дарагынан жасалган фиточелек менен ден соолукка кам көрүү. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен фитобочка 30 ашык чөптөрдүн тундурмасынан кылабыз. Негизи сөөк муунурларга жакшы, эгерде төрөттөн калган шишиктер болсо жакшы кетирет жана баягы давлениясы барларга эгерде өтө высокий болсо ошолорду нормалдаштырууга жакшы жардам берет ушул кедир бочкасы. Азыр биринчи деген давлениясын ченеп көрөлү. Андан кийин эгерде жакшы боло турган болсо биз сизди киргизе алабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз азыр кедир дарагынан жасалган фитобочканын жанында турабыз. Дал ушул фитобочка өзгөчө төрөттөн кийин жел кабызга кабылган айымдарга өзгөчө жардам болот экен. Азыр биз маданияттын мыкты кызматкери Элизара Өскөнбаева эженин жанында турабыз. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Кандайсыз, Элизара эже? Жакшы, сонун, абдан сонун. Аябай жакты мага. Жагымдуу экен. Эң эскисиден соолукка пайдалуу. Энергия өзүнчө бир башкача сезимдер болуп атабы? Алтайдын кедир дарагынан жасалган бул челекченин ичи бууга толтурулуп, дарылык касиети менен өзгөчөлөнгөн айыктыруунун уникалдуу ыкмасы. Ал көптөгөн оорулардан коргойт, чарчоону басат жана сергек жашоону камсыздайт. Кедир челегинде адамдын денеси дары чөптөрдүн жана эфир майларынын буусуна чулганып, кан тамырлары кеңейип, тердөө күчөйт. Тери менен бирге организмдеги токсиндер жана шлактар чыгып, организм пайдалуу заттар менен азыктанат. Фитобочка жалаң эле айымдарга эмес, мырзаларга дагы сонун эффект берет. Бул кандай эффект десеңиздер, мырзалар көбүнчө сыртта, ызыкта, суукта жүргөнгө байланыштуу буттан сыз өтөт. Ден соолуктун ички органдарга муздайт. Ал оорулардын баардыгын ушул фитобочка деген жардам берет. Фитобочкадан чыккандан кийин бейтаптарыбыз ушинтип 40-50 мүнөттөн ашык ушул жака ороп коебуз. Эң астына чоң полотенце кылып, үстүнө пакет жаап, 1 саатка жакын же болбосо 1 саат 10 мүнөткө жакын ороп тундап коебуз. Бул жерден баягы токсиндер чыгат, сөөк муун органдарынан эң жакшы тажрыйба берет, жакшы жардам берүүчү касиети бар жана ошол чөптөрдүн клеткаларын баары жабууга жакшы жардам берет. Мен аябай жакшы сезип атам, өзүм тердеп, денем аябай жагып атат да, денеме мындай. Денем жумшаргансып калды да. Ушул процедура бүткөндөн кийин бүт баягы организмдеги болгон клеткасын баары тең ачык болгондуктан 5-6 саатка чейин душка же болбосо баняга түшүүгө уруксат бербейбиз. Андан кийин уже түшүрсө болот. Негизи ушул кедировый бочка процедурасынан келип жатканда үйдөн дагы, эчтен дагы жылуу кийим туш керек. Бир кадар 10 жол киргенге туура болот. Бир күндө 1,5-дан 2 сааттын убактысы кетет, тегерегинде убакыт кетет. Анткени кедир бочкасынын ичинде ар кимге ар кандай убакыт беребиз. 10 мүнөттөн баштап 50 мүнөткө чейин отурат. 100 градустан 150 градуска чейин ысык болот. Ар кимге ар кандай коебуз. Жанна Усубалиева, Жакшылык Идрисов, Айдана Тентиева, Кутман таң программасы.